Бул Колумбиядагы гүлдөр плантациялоочу жайлардын бири. Мында алдыдагы ыйык Валентин күнүнө карата жумуш күчөгөн маал. Алар дүйнөнүн ар бурчунан келген буйртмаларды даярдап, өз дарегине жиберүү керек. Колумбия гүлдөрдү экспорттоо боюнча Нидерландыдан кийинки орунда турат. Мага өзүмдүн жумушум аябай жагат. Мен мында 15 жылдан бери иштеп келем. Ар өлкөдөн буйртмалар түшөт. Чын жүрөктөн тартууланган гүлдөр баарына кубаныч тартуулайт деп ишенем. А бул жерде гүлдөрдү букет кылып жасашат. Колумбиянын гүл экспорттоо агенттигинин маалыматына ылайык, алдыдагы Валентин күнүнө карата өлкөдөн 5 миллиондон ашуун гүл букеттери чет мамлекеттерге чыгарылмакчы. Бир жылдык кирешенин 50% так ушул Валентин күнүндө түшөт. Эгерде доллардын куну жогору болсо, анда бул иретта жакшы эле киреше түшөт деген ишенимдебиз. Ыйык Валентин күнү гүлдөрдү сатуу үчүн өтө ыңгайлуу күн. Колумбияда аба ырайы нымдуу жана жер кыртышы жакшы болгондуктан гүлдүн түрүн өстүрүү ыңгайлуу.